Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Музыка сабагы 7-класс 1-чейректин 8-сабагы. Сабактын темасы кыргыз бийчилери. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен кыргыз балетинин чеберлери, кыргыз бийчилери жөнүндө маалымат алабыз. Кыргыз бийчилери: Бүбүсара Бешеналиева. Бүбүсара Бешеналиева кыргыз элинин маңдайына бүткөн тубаса талант. Бүбүсара Бешеналиева 1926-жылы Аламүдүн районуна караштуу Таш төбө айылында туулган. Орто мектепти аяктаган соң 1936-жылдан 41-жылга чейин Ленинград шаарындагы хореографиялык окуу жайында окуган. Окуусун аяктагандан кийин Фрунзе шаарына келип, опера жана балет театрында башкы солистка болуп эмгектенген. Бүбүсара Бешеналиева ушул жылдар аралыгында композиторлор Владимир Фере менен Владимир Власовдун Селкинчек аттуу балетинде Зайнуранын ролун аткарып, бийге болгон жөндөмүн көрсөткөн. Анын сахнадагы чыгармачылык ийгилиги 1944-жылы 30-декабрда коюлган Раухвергердин Чолпон балетинде Чолпондун образын түзүүдө байкалган. Ушул ролдон кийин чеберчилигин көрсөтүп, андан башка спектакльдердеги кейипкерлердин ролун аткарууга укук алган. 1948-жылы Ленинграддагы өзү окуп бүткөн окуу жайдын өнөр арттыруу классында балет педагогу Вагановадан талим алат. Бүбүсара Бешеналиева улуттук жана классикалык балет спектакльдеринде ар кыл мүнөздөгү образды жараткан. Ал классикалык бийлердин техникасын мыкты өздөштүрүп, образдарды терең ачып бере алган. Бийчинин катышуусу менен тартылган Чолпон фильм балети дүйнөнүн 4 бурчуна көрсөтүлүп, көрүүчүлөрдүн зор кызыгуусун туудурган. Айсулуу Токомбаева кыргыз балеринасы. СССРдин эл артисти Айсулуу Токомбаева Бишкек шаарында туулган. Ленинграддагы Ваганова атындагы мамлекеттик академиялык хореографиялык окуу жайын бүтүргөн. 1966-95 жылдары Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрында балет бийчиси болуп иштеген. Анын репертуарында дүйнөлүк классикалык жана кыргыз балеттеринин башкы партиялары бар. Чайковскийдин Аккуу көлү, Уйкудагы сулуу, Адамдын Жизель, Минкустун Дон Кихот, Раухвергердин Чолпон, Власовдун Асель, Молдобасановдун Саманчынын жолу, Маңкурттар баяны, Мусаевдин Тамирик, Малчановдун Макбет жана башка балеттерде башкы партияларды жогорку чеберчиликте аткарган. Айсулуу Токомбаева Кыргызстан жаштар, эл аралык Айтматов атындагы СССР мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Улуу Британияда чыгуучу эл аралык библиографиялык энциклопедиялык сөздүккө анын аты жөнү 1988 жылдан бери аталып, 1995 жылдан тартып Түркия өлкөсүндөгү Анкара мамлекеттик консерваториясында хореография боюнча окутуучу болуп иштей баштаган. Чолпонбек Базарбаев кыргыз балетин дүйнө жүзүнө тааныткан инсандын көзү тирүү болгондо быйыл 71 жашка толмок. Чолпонбек Базарбаев 1949-жылы 4-февралда Нарын облусунун Кочкор районундагы Чолпон айылында жарык дүйнөгө келген. 10 жашында Фрунзедеги музыкалык хореографиялык окуу жайына тапшырып, билим алган. Эмгек жолун 17 жашка толгондо Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынан баштап, ошол эле жылы Москва, Ленинград шаарларына гастролдоп барган. Андан соң 1 жыл Москвадагы академиялык хореографиялык окуу жайында
кесипкөйлүгүн жогорулатып, Борбой калаадагы театрда солист болуп эмгектенген. Кыргыз СССРинин эмгек сіңирген артисти 10 жылдай Кыргызстандагы театр ишмерлеринин союзунда төрага болуп, 3 жыл Маданият министрлигин жетектеген. Андан соң бир нече жыл Абыллас Малдыбаев атындагы Академиялык опера жана балет театрында директор, көркөм жетекчи кызматын аркалаган. Чолпонбек Базарбаев 2002 жылы 53 жашында жол кырсыгынан улам көз жумган. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз силер менен кыргыз балетинин чеберлери, кыргыз бийчилери Бүбүсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев жана Айсулуу Токонбаевалар жөнүндө кыскача маалымат алдык. Анда эмесе мен силерге бүгүнкү тема боюнча үйгө тапшырма берейин. Үйдөн кыргыз балети жөнүндө, кыргыз балетинин чеберлери жөнүндө маалымат булактарынан кошумча окуп келесиңер. Кийинки сабакта мага алган билимиңерди бышыктап айтып бересиңер. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.